Assalamu алейкум, урматтуу Нуркейжи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутман укушуга күнүңүздөр менен достор. 11 число 5-ай 2022 жыл. Москва убактысы боюнча саат 5 болду. Ровно 5 болуптур, туугандар. Мындай жерде өзү обзор тарткан сон экен. Караңыздарчы, машиналар өтүп атат, элдер паркты айланып. Сон көрүнөт экен. Так, эми көңүл буруңуздар. Ушул көрүп турган экрандагы 2 автоунаа сатыкка коюлду, достор. 2 машина тең 1 адамга таандык. Hyundai Porter 2012 133 мотор, туугандар. Термобудка. Бар жогу таза экен. Рама, ар жак, бер жак, мотор жактары дагы сон иштейт дейт. Наличкага сатылат. Андан кийинки Polo. Айдагандар билет, эшек машина. Только айдаш керек. Өтө сонун машина. Чем Solaris Rio'лорго караганда шум жагы өтө сонун болот Polo'нун. Майичкен эле болбосо, а так муну только иштете турган машина. Өзүнүн да свет сары. Под такси мындай айтканда. 2018 1.6 автомат коробка. Басын айтып коелу 650 миң. Экөөнүнө тең жакшы торг болот. Ким наличие алам десе, экөөнү тең азыр биз менен чогуу көрүңүздөр. Көңүлүңүздөргө туура келсе, сразу келип машинаны по факту көрүңүздөр. Уже выкуптан чыккан сразу оформление менен. Porter дагы оформление менен, туугандар. Документ жагы экөөнүкү тең таза дейт. Алгач силерге ушул Porter боюнча көрсөтөйлү, анан Polo боюнча аягында көрсөтөбүз. Бул жерде 133 CRDI мотор, туугандар. Бул жерде полный форсункалар электронный, бирок мотору мощный болот. Так, кабина боюнча состояниясы жакшы, анча-мынча момундай чийилген жерлери бар, туугандар. Эми Москвада мунсуз жашоо кызыксыз, анча-мынча чийип туруш керек машинаны, страховкадан акчаны алып туруш керек. Так, баллондору боюнча кышкы дөңгөлөк экен, сонун абалда экен, шипованный болгондо дагы. Арткы дөңгөлөгү дагы, көрдүңүздөрбү? Арткы дөңгөлөгү дагы сонун абалда, калпактар ордунда. Анан могу рама жактары таза экен. Бир сыйра көрсөтүп коелу сиздерге. Рама жактары сонун. Раманын үстүнөн кошумча мындай тактайдан эме койгон, проставка деп койсок болот. Анан могу жактары дагы андай чирик-мириктери жок. Жакшы экен. Анан азыр сиздерге будканын ичин дагы бир сыйра көрсөтүп коелу. Термобудка. Опа! Кошумча мына 2 дөңгөлөгү бар экен. Көрүп турасыздар. Будканын ичи эми жүк ташып жүргөн машина. Скотч, плафондор иштейт экен. Көрдүңүздөр, задний стоп эмелери, освещениялар бар жок ордунда. Так, рессор бүт грузовой коюлуптур. Грузовой коюлган. Мына арт жагында дагы чириктери почти что жок эле экен. Жакшы экен. Сол жак рамалары дагы таза. Баллондору дагы таза. Могу подкрыльникте алмаштырып коесуздар, пластмассовый. Көрүп турасыздар бул жагын. Мотор жагын бир сыйра менен от алдырып көрсөтүп коеюн. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, вин номер. Бул жерден карадык. СТСке совпадать этет. Демек, документи таза, сразу оформление менен, туугандар. Так, мындай коюп турайлы. Ички салону таза экен. Ички салонуну көрсөтүп коелу сиздерге. Опа. Так, ички салону боюнча көрүп турасыздар. Эки алдыңкы айнек көтөргүч электрондук түрдө. Кондиционери бар буда. Печканын выключательдери, радио, обогрев, стекло бар экен. Стекло, зеркало, задний видтики. Так. Ручник иштебейт экен. Ручнигини бир сыйра көрсөтүп аласыздар. Бир сыйра айланып коеюнчу кана. Охо, арканга эшик. Ахатаң, арканга эшик. Арканга эшик жабып кой, Арканга эшикти жаңы ачып койдум эле.
Аркаңа эшик жабып коюп айдап көрсөтүп коеюн биздин көрүүчүлөргө. Мотору мощный иштейт экен. Туннук иштейт экен мотор жагы. Так. Kaç. Gidravlikасы жакшы экен. Моторун тартышы жакшы. Гармошка. Өтө сонун. Так, мотор жагы жакшы. Гидравлика, ходовой жактары. Эч кандай лишний звук жок. Анан хозяиннан дагы бир сыйра маалымат алабыз. Мотор жүргөн, баскан, турганы өтө сонун. Мына ушундай достор. 2012 133-чү CRD I мотор тугандар. Басы 850 000. Жакшы торк болот. Пожалуйста, чала бересиздер. Кийинки автоунаа ошол эле тууганыбызгы 2018 1.6 автомат коробка. Машинанын өзүнүн цвети сары. Комплектация базовый тугандар. Сырты боюнча бир сыйра комментарий берейли. Сырты боюнча краскасы родной экен, аз-маз момундай эмелери бар. Чийилген жерлери. Мына жерин краскасы көчүптүр. Мына, көрүп атасыздарбы? Краска родной экен. Родной краска. Так. Арт жак боюнча машина мына жеринде аз-маз кирип калган жери бар. Бунун краскасы родной, арт жагда. Өзү выкуптан чыгарыптыр. Калган жагы таптаза. Эми ички салону боюнча туугандар. Бул жерде алдыңкы айнек көтөргүч электрондук түрдө, поликтери, панель жактары полный жакшы абалда десек болот туугандар. Заводской штатный мафону, рульга чехол тиктим дейт өзү. Пробеги 300дөн нары барып калган. Пробеги 300дөн нары. А так машинанын состояниясы жакшы туугандар. Арканга айнек көтөргүч дагы электрический экен. Электропакет. Так, арт жак боюнча бир сыйра көрүп берели. Так, меткалары бар, жок ордунда. Капот жагы таза экен. Көрдүңүздөрбү? Демек арт жагы таза. Бул машинаны да сиздерге бир сыйра айдап көрсөтүп берейин. Мотор жагын көрсөтүп коелу, анан кааласаңыздар муну эле айдап ар жак бир жагын билип берем. Так, крылолор чечилген, капоттун крышкасы таза. Сол жак жагы боюнча сол жагы таза. Моторун бир сыйра жууп аласыздар. Ногу мазгасыны бир нерсе менен жаап коюңуздар, сөзсүз түрдө. Суу тийип калбасын. Мазгасын жаап туруп бир сыйра моторун жууп коесуздар, анан только айдайсыздар. Так, бир сыйра айдап көрсөтүп боюнча. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен 2020 Москвага жаң келгенде, мына Поло арендага алганмын. Мощный. Мотору мощный болот туугандар. Мындай басканда кетет да бул. Көрдүңүздөрбү? Шлифовать этет дагы. Көрдүңүздөрбү? Кадимкидей шлифовать этет. Мисалы, соляристер мындай шлифовать эте албайт. Так, тууган келиңиз. Машина боюнча да бир сыйра өзүнүн ээсинен маалымат алып беребиз. Машиналерди сатыкка койдуңуз.
Бир бизнес баштадыңыз го, Бир болсо. Жок, бизнес делебиз. Бизнес эле жокпу? Машина выкуптан чыккан, даяр. Ооба, даяр буну өткөрүп бериш керек. Сразу оформление менен. Ооба, сразу. Өкөтөн эле сразу оформление менен. Акчасын 650, кандай анан торг болобу? Торг кылабыз, конечно. Торг болот. Жакшы эле болот. Портерчи, портерди кандай кылабыз? Портер деле торг кылабыз, нормально. Портерди эле торг кылабыз. Документтери түз экөөнү тең эле. Туугандар, вин кодду көрсөтүп коелу. Мынакей, кошумча маалымат катары текшерип коюңуздар өзүңүздөр. Анан портер боюнча. Портер боюнча ручник иштебейт портер. Ручник иштебейт экен. Ручник иштебейт. Калган бүт рабочий. Канча жылдан бери айдап жүрөсүз? 1 жыл болду. 1 жыл болду. Иштете албай койдум. Ошого кайра сатып атабыз. Кайра сатыш керек. Бул поло боюнча полный жасалган, рулевой рейка, коробка жаңы. Жаңы эмес, алмашылган да. Ходовой полный жасалган. Дың экен, мындай айтканда дың экен, даяр экен, да? Бүт жакшы. Состояние жакшы. Только оформление менен. Только өткөрүп беребиз. Басын кандай койдук? Портердин. Портердикин 840 деп атам өзүчө. 840. Торг кылабыз, конечно. Бул деле жакшы торг болот, да? Жакшы торг кылып беребиз. Жакшы. Реальный покупатель. Мына ушул байкебиз. Совсем 100 миң чүрбөйбүз, анан нормально торг кылып беребиз да. 100 миңге чейин, а? Жакшы, ийгилик, жакшы сатып алың, тууган. Ушул байкебизге чаласыздар. Экрандагы ылдыйда темасында жазылып турат. Портер жана поло. Экөө тең мындай айтканда только иштете турган машиналар. Мында полный жасап коюптур, оформление кыласыздар, лицензия чыгарасыздар. Таксиге эшикте иштете турган машина. Мен силерге отвечаю, туугандар. Поло чисто под такси чыккан машина. Свети дагы сары. Эшекте айдай бересиздер. Бул андан өтөт. Буну дагы уже жай келип калды. Сандай доставкага, магазиндерге, ар жак бер жак, эми билесиздер, портер айдап жүргөндөр. Мына ушундай туугандар. Бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки видеого чейин сак саламатта болуңуздар. Ийгилик барыңыздар.